Assalamu alaikum dostlar. Men azыр bu жерден өтүп кетип атып бир нерсени көрдүм. Бул торпокту куна жымбы өлүп калган экен, сайдын боюна алып келип таштап коюптур. Мына ичегеси чоолуп жатат бул жердечи. Буну мына байкасаңыздар үстүндө эмеге чөп саман боюнча турат. Мына жерде дагы чөп турат. Буну кечире таштаганда, буну адамдар өлүп калганда 1 метр жерди казып, ошол жерге көмүп койгондун ордуна бул жерге алып келип таштап коюп атышат да. Бийлик жаман, депутат жаман, анан тиги аким жаман, мэр, губернатор жаман дейбиз. Амма биздин кылганыбыз адамгерчиликпи? Бердин азыр бул жерде жүргөн дикий деп кое берелим, грубо айтканда, иттер жейт буну. А может бунда оору болушу мүмкүн. Ал ит барып биздин балдарыбызды же адамдар тиштесе, ошодон оору кетет. А может бунда бул малда, өлүк малда оору бардыр. Ким билет? Эч кимиз билбейбиз. Ориентировка нефтебаза бул. Нефтебазанын бул бетинде. Эми просто мейли 1 метр эмес, 1,5 метр казып туруп, көп болсо 4 саат убакыт кетет. Ошол жерге көмүп койсо болот эле мунучу. Мен буну алып келип туруп мен сайдын боюна таштабайчы. Бул тууралуу МЧСке кайрылам азырчы. Себептен бул тегеректи МЧС карайт. МЧСке же болбосо айыл өкмөткө бул малды бул жерге апарып көмүш керек.